Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен улуу жеңиш күнүнүн 75 жылдыгына арналган класстык саатыбызды өтөбүз. Балдар, анда мен бүгүн сабактын максаты менен тааныштыра кетейин. Биринчи, билим берүүчүлүк. Окуучулар 9 май жеңиш күнү жөнүндө маалымат алышат. Жеңиш күнү улуу майрам экенин түшүнүшөт. Экинчи, өнүктүрүүчүлүк. Окуучулар сүйлөө кебин, ой жүгүртүүсүн өнүктүрүшөт. Үчүнчү, тарбия берүүчүлүк. Улууларды сыйлоого, өз мекенин сүйүүгө тарбияланышат. Балдар, анда мен силерге согушта эрдик көрсөткөн баатырлар менен тааныштыра кетейин. Алар Дүшүнкул Шопоков, Чолпонбай Төлөбердиев, Дайыр Асанов, Калайнур Үсөнбеков. Бүгүнкү улуу жеңиш күнү согуштун ардагерлерине таазим этип, алардын баа жеткисердигин эскерүүчү күн. Жеңиштин таттуу даамын таткан күндөн бери канчалаган суулар акты, жылдар өттү. Ар бир жыл кутман ардагерлерибизди көрүп, согуш апаатын өз ооздорунан угуп, алар менен чогуу жеңиш күндү белгилеп жатканыбыз биз үчүн улуу сыймык. Анткени барган сайын алардын саны азайып барат. Биз аларды тирүү көрүп турган акыркы муундарбыз. Томсоруп, көл боздоп, убайым жайын жел козгоп, узатып калган селкини көзүнөн чайып жел козгоп. Атасы кеткен бирөөнүн айылына кайра келбеди, бешикте калган баласын бир жолу чиркин көрбөдү. Баласы кеткен бирөөнүн жадырап кайра келген жок, жай калган аппак сакалдуу атасы уулун көргөн жок. Азыркы ырдалгандай элин, жерин көрүшпөй шейит кеткендердин арбактарына Куран окутуп таазим эте эскере турган улуу күн. Урматтуу, кадырлуу согуштун ардагерлери, ажал отун кечип, биздин келечегибиз үчүн күрөшкөндөрүңүздөргө рахмат. Биз согуштан кийин төрөлүп, анын запкысын тартпаганыбыз, гүлдөгөн эркин өлкөлөрдө жашаганыбыз үчүн башыбызды ийип таазим этебиз. Арабызда опол тоодой аркак болуп жүрө бериңиздер, бар болуңуздар. Балдар, анда силер дагы улуу жеңиштин баатырларына өзүңөрдүн тарткан сүрөттөрүңөрдү, ырларыңарды арнасаңар болот.